Мындан 3-4 жыл мурда эле бул жерге балдар бакчасы курулмай болуп, 30 сотуктан ашыгыраак жер тилкеси бөлүнгөн болчу. Сузак районундагы Айтылуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты учурда жер тилкелерин мыйзамсыз саткандыкта күнөөлүү деп табылып, абакта жаткан Музафар Исаковдун тушундагы соодаланган үлүш жерлеринин бириндеги бул тилке эми кайра социалдык объекти салынбай турган шартка келип турат. Айыл өкмөткө барсам, айыл өкмөт дагы ошо менен тил бириктирип алганын билбейм да. Мунун үстүнө мына менин колумда ушул жерге жасалган эме долбоорлор турса, айыл өкмөтүнүн кеңештин токтомдору турса, госрегистр өздөрү мурун мага корутунду берип алып 2016. Быйыл болсо ага неме китеп жасап бериптир. Бул эмне деген, бул кичине мамлекетти ham ойлошобу буларчы, өз ара эле ортодон тил бириктирип эле жер сата беришеби. Эми ушу социалдык объекттин жерин тим коюшпайбы? Ошого жаным чыгып 2-3 күндөн бери ушуга жүгүрүп жүрөм, 2-3 күн эмес, 1 айдан ашты. Айыл өкмөт дагы же бир былк этпейт, же айылдык кеңештин депутаттары буга унчукпайт, же өздөрү кошулуп сатып жүргөнмү мен билбей атам ушун үчүн. Балдар бакчасына делген жерге азыр эми жер үлүшүнүн мурдагы ээсинен сатып алган тарапка кайрадан сатылганы айтылат. Бирок бул кадамдар мыйзам чегинде гана ишке ашырылганын Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысы белгилейт. Бул Музафар маалда мыйзамсыз кеткен үйлөр. Ошол жерде действительно 38 сотик жери калган, 38 сотик. Анын 6 сотигин ФАПко бергенбиз. 30 сотиги бул ошо бала бакчага деп ажыратылып калган. Бирок азыркы күндө ал жер трансформация болбогон жер экен. Темирип сүйүн деген бар Доскон айылында. Ошол киши президентке арыз менен кайрылган. Ошол кишинин арызы менен госрегистр прокуратура кызматкерлери текшерип, госрегистр менен кошулуп, бул үлүш жерди ошого чийип берип коюшкан. Yani başka aşınık olup birbirimiz çıkmayaptı, doğru gelmeyaptı azı bir yerde. Suzak aymagында жер сатуу бизнеси ушунчалык даражада учуна жеткендиктен бүгүн эми өз үлүш жерин айыл өкмөтү менен келишип алып, конуштук тилке катары соодалап жүргөндөрдүн өздөрү да куру кол калуу алдында турушат. Анткени бир эле тилке 2-3 тарапка, айрым фактылар боюнча 10го чейинки адамдарга сатылып кеткен. Bizi ülüş yerimizi aziret versen, koyan satışa o Görüstan'a ap ketemi, ap ketişorsu. Биздин жерди ажыратып беришсен, дагы калганын эмне кылышса өздөрү билишсен. Үлүш жеримди кимге кантип өткөрүп бергенин мен кийин билгенмин. Бизге берилген участоктор анык болбой жатат. Колдон колго өтүп кетиптер. Бул ошол Музафар Исаковдун кылган иштери. O adam sotlaşı, müzafferler çamandı kıberdi başka yerden çek. Бул аймакта азыркы күндөрү да жер соодасы кадимкидей шартта жүрүп жатканы айтылат. Бирок тийиштүү кызматтардын иликтөөлөрү боюнча айрым тилкелерди кайра кайтаруу аракеттери да көрүлүп жатыптыр. Бирок соттун чечимине карабастан курулушун баштап алгандардын үйлөрүн бузуу аракетинен майнап чыкпай турат. Sot решениялары çıktı. Sot решенияларын çıkarıp bergen. Сот чечимдерин чыгарып берген. Бирок ушул күнгө чейин биздин жерибизди бөлүп берген киши жок. Менин 57 сотик үлүш жерим бар эле. Азыр ал жерде ар ким ээлик кылып алган. Менин участогум дайынсыз. Aşı bitti yok, bitti biz çek halem acırım bolmayaptı bedi. Айыл өкмөтүнүн бийлиги болсо жер соодасына байланыштуу айыптоолорду толугу менен четке кагууда. Болгонун мурда сатылып кеткен жерлерди кайтаруу аракети көрүлүп жаткандыктан нааразы тараптардын атайын чагымы орун алып жатат деген таризде. 43-49 контурлардан соттон чечим чыккан. Азыркы күндө мен юристке өткөрүп бергем, юристибиз өзү занялмес этип атат. Ал буздуруу боюнча эми азыр биздин эмебиз жок, полномочиябыз жок. Биз кайра сотко өткөрүп беребиз ошо буздуруп бериш боюнча. Аны сотко юристибиз документтерин даярдап атат. Жакын күндөрдө мыйзамсыз бузулуп, азыр быйылкы жылкы курулуп калган фундаменттерди бузулсун деп соттон чечим чыккан, буздурат Кудай кааласа. Эскерте кетсек, Таш булак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Музафар Исаков дал ушул аймактагы, дал ушул сөз болуп жаткан жер тилкелерин мыйзамсыз саткандыкта айыпталып, 7 жылга эркинен ажыратылган. Бирок жерге жайгашып алгандардын тагдыры кандай болору азырынча бир тараптуу чечимин таппай турат. Туурабы? Же бул кандай дейсиздер? Өткүрбек Рахманов, Эркин Салиев, 7 канал.